Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде 1 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны мен Болотбекова Асель таныштырам. Аалы акын эгемендүүлүк майрамында атка минерлерди сындады. Жогорку кеңеш сессияны расмий түрдө ачты. 2 сентябрга чейин унаа жана жер салыктарын төлөш керек. Коомдук транспорт үзгүлтүксүз иштөө режимине өттү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кече 31 августта Ала Тоо аянтында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 29 жылдыгына арналган майрамдык салтанат өтүп, коронавирус менен күрөшүүгө маанилүү салым кошкондор чакырылган. Жээнбеков салтанатта кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап, элдин ынтымагын, жердин бүтүндүгүн сактоо ар бир адамдын ыйык милдети экенин баса белгиледи. Мамлекет башчы быйылкы майрам пандемияга туш келип калганын айтып, аны элдин биримдиги менен гана жеңүү мүмкүн экенин белгилеген. Салтанаттын соңунда майрамга карата уюштурулган 6 мүнөттүк салют атылды. Белгилей кетсек, мамлекет башчысын жана кыргыз элин 32 өлкөнүн башчылары куттукташкан. Урматтуу мекендештерим, сиздерди Кыргыз Республикасынын көз карандысызынын күнү менен куттуктайм. Бүгүн биздин мамлекет үчүн улуу күн. Көз карандысыздыгыбыз эң ыйык дөлөтүбүз, эң бийик сыймыгыбыз. Эгемендигибиз ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп, жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Эркиндигибиз ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңде жашай турган сезимибиз. Улуулардан алып, урпактарга өткөрүп берчү аманатыбыз. Мамлекетибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин ынтымагын, жерибиздин бүтүндүгүн көзүбүздүн карегинде коргоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Быйыл эгемендиктин 29 жылын жалпы дүйнөнү каптап пандемиянын учурунда бергилеп жатабыз. Шартка жараша жыл башында пландалган салтанаттуу иш-чаралар болбой калды. Эгемендүүлүк бул эркин мамлекетте жашап жаткан эркин адамдардын ар бирибиздин ички сезимибиздеги салтанат. Биз бүгүн эгемен журт экенибизди ошол сыймык менен белгилеп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, жалпы дүйнөнү алдастаткан пандемия биздин мамлекетти да чоң сыноого туш кылды. Кыйын күндөрдү өткөрдүк. Бирок биз күрөштү тынбай уланттык. Кол кушуруп, мүнкүрөп отуруп калган жокпуз. Бул апаттан кутулуу мамлекеттик бийликтин аракетинен гана эмес, коомдун биримдигинен жана жоопкерчилигинен көз каранды экенин көрдүк. Биздин саламаттык сактоо системабыз менен экономика дарамедибиз гана эмес, элибиздин ынтымагы да чоң сыноодон өттү. Саламаттуу үчүн болгон кармашта элибиз өзүнүн сабырдуулугун жана кайрымдуулугун көрсөттү. Биз Кыргызстан эли коомдук тилектештикти туу туткан журт экенибизди бышыктадык. Мына ушул күрөштүн жүрүшүндө ынтымак баарынан кымбат экенине дагы бир ирет ынандык. Биздин элде алам дегенден, жардам берейин дегендер көп экенин өз көзүбүз менен көрдүк. Дээрлик бардыгыбыз жардамга муктаждарга колубузду сундук. Бүгүн биздин арабызда мына ошол күндөрү чоң күчкө айланган ыктыярчыларыбыздын эң кенжелери отурат. Көзгө көрүнбөгөн душманды жеңүүгө, кыялындагы жактырган буюмун алууга топтогон каражатын берген ушул балдарыбыздын келечеги кең болсун, тилектерин орундалсын. Кыргызстандын татыктуу уул кыздары болуп чоңоюшсун. Улутубуздун көнөрбөс духу, ата-бабалардын руху жаңы тарыхта да татыктуу жашап жатканын жаштарыбыз далилдеди. Дарыгерлерибиз, тартип сакчыларыбыз, аскерлерибиз, ыктыярчыларыбыз, ишкерлерибиз тикеден тик туруп, элдин өмүрүн жана саламатын коргоого жан үрөп салым кошту. Жалпы элибиздин атынан бардыгыңыздарга
терең ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы айрым мекендештерибизден, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө болтоодо эмгек кылган инсандарыбыздан айрылдык. Алардын ата-энесине, балдарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кудай буйруса, азыркы күндө бул илдетти толук жеңбесек да басаңдады. Бирок кырдаал дагы деле кооптуу бойдон калууда. Кайгылуу күндөрдү артка калтырып, кадимки жай турмушту калыбына келтирүү үчүн болгон күрөштү тынымсыз улантып жатабыз. Ынтымакта болсок, бул апатты, аны коштогон экономикалык кыйынчылыктарды сөзсүз жеңебиз. Жакынкы 5 жылга иштей турган парламентке депутаттарды шайлоону ачык айкын өткөрөбүз. Урматтуу мекендештерим, эгемендик жылдары баарыбыз тең чоң сыноолордон өттүк. Өлкөбүз дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган тарыхый окуяларды башынан өткөрдү. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттүүлүгүн, эгемендигин сактап калабы деген суроо коюлган күндөр өттү. Кудайга шүгүр, өзүнүн тарыхый орду, көз карандысыз мамлекети бар жут катары дүйнө коомчулугуна таанылдык. Бизди эмне сактап келди? Көбүлүктан ширелген, ынтымакты бийик тосуп, достукту касталаган кайратман элибиз. Кыйын кезенде бир мүстүм болуп, бириге алган калкыбыз. Тарыхы терең улуттук маданиятыбыз, кадырман аксакалдарыбыз, мээримдүү энелерибиз, билимдүү жана патриот жаштарыбыз, улутум кыргыз, урааным манас деген улуу салтыбыз. Уважаемые соотечественники, поздравляю всех вас с Днем независимости Кыргызской Республики. В этом году праздник независимости отмечаем в условиях пандемии, которая охватила все страны мира. Именно в таких суровых испытаниях наш народ показал свою сплоченность, свое единство. Мы не словом, а делом доказали, что наше общество едино, что каждый человек важен, каждая жизнь дорога всем нам. Мы еще крепче сплотимся перед памятью всех погибших. Нас будут сплачивать наши общие цели, забота о наших детях, о будущем страны. Мы укрепим независимость своей страны, где будут расти счастливые, здоровые и образованные дети. У нашего многонационального народа древняя общая история и общее будущее. Единство общества, межэтническая солидарность есть и будет нашей главной ценностью. Для нас важны как стабильность внутри страны, так и спокойствие в мире. Мы будем развивать добрососедские отношения со странами региона, укреплять сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, в том числе по СНГ, ШОС, Евразес, ОДКБ. Будем укреплять дипломатические отношения как со странами Запада, так и странами Востока. Урматтуу мекендештерим, ата-бабаларыбыз тагдырдын кыйын кезендерин татыктуу көтөрүп, далай сыноолорду намыс менен өткөн. Биз азыр татаал сыноону баштан кечирип жатканда, ошол көйдөрбөс көрөңгүдөн кубат алабыз. Ар намысыбызды бий кармап чыйралабыз. Эркиндикти кылымдар бою азектеп келген элдин урпактары катары көз карандысыздыкты коргоо, чындоо, бекемдөө ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Элибизде ар дайым аманчылык, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Эгемендүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Майрамыңыздар менен, кымбаттуу мекендештерим. 31 августта Ала Тоо аянтында майрамдык салтанат болуп өттү. Бул ирет пандемиядан улам башка калаанын Ала Тоо аянтындагы майрамдык иш-чарага адамдар киргизилген жок.
Куттуктоого чыккан акын Алуу Туткучев президент баштаган аттуу баштуу адамдарга эл үнүн жеткирүү максатында кайрылуу жасады. Egemen günü bolgonda, Alatoğun ayant borborda, prezidentimiz baştvagan attı baştı çoğdurga, erkin akın katarı, algan son komuz koldurga, uruksat beken elünün jetkirip aytıp koygonga, el biyligin tımızın tonop jatkan çoğdurgup, sol çöntökkö baykatbay, solup jatkan çoğdurgup, çoğ degen atı bolbosa çoğ uğurdagan borlorgup, bolbosa tağdır menen oynagan, tanışı joktu kordogon, taş yürekti sottorgup, çalma keydi çalışkan, çakala vakçan alışkan, tamojniya postorgup, urnanın elev alışkan, uğurdap dovuş salışkan, şayloçu düjür dostorgup, çaldı savat çaçtan göp, tanışı varlar taştan göp, kömüskö dalay işlerdi görsetpey jasap jatkan göp, uşul iştin bardığın sanar ipken ötkörse, efirden karap online, eldağı koşu tekşerse, mıyzamsız işler azayıp, jasalbay teleň eşderse, kömüskön işler bolbosa, el görötte oylasa, öz baylığın tonotboy eldagın özü korgosa, erkindikken elimdin alpara turgan joldoşo. Салтанатка президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, экс-президент Роза Отунбаева жана башкалар катышкан. Жогорку кеңештин депутаттары каникулдан кийин жумушка чыгып, сессияны расмий түрдө ачышты. Эл өкүлдөрү бүгүн жалпы жыйындар өтүүчү чоң залга чогулуп, Кыргыз Республикасынын гимни менен расмий түрдө ачты. Андан соң пандемия маалында каза болгон кыргызстандыктарды жана кесиптеши Чыныбай Турсунбековду эскерип, 1 мүнөт аза күтүштү. Андан соң төрага Дастан Жумабеков депутаттар бүгүн эртең комитеттерде иштей турганын айтып, өкмөттүн өкүлүнө маанилүү мыйзамдар болсо кароо киргизүүнү сунуштады. Ал эми жалпы жыйынга бейшембиде 3 сентябрда жалпы жыйынга чогулат. Белгилей кетсек, бул жылы парламенттик шайлоого байланыштуу 4 сентябрдан тарта үгүт иштери башталат. Мындан улам эл өкүлдөрү 3 сентябрга чейин гана иштешет. Бул жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы 112 объектинин курулушу аяктайт. Анын 70-и билим берүү, ал эми 17-си саламаттык сактоо уюмдарынын мекемеси экендигин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, премьер-министр Кубатбек Боронов социалдык объектилердин, жолдордун, ичүүчү таза суунун жана ирригация объектилеринин курулуш маселелери боюнча кеңешме курган. Анын айтымында социалдык объектилерди белгиленген мөөнөттө колдонууга берүү керек. Өкмөт башчы 1 сентябрда 11 мектеп колдонууга берилиши керектигин айткан. Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Кокочаров маалымдагандай, 2020 жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы 112 объектинин курулушу аяктайт. Анын 70-и билим берүү, 17-си саламаттык сактоо уюмдарынын мекемеси. Мындан тышкары суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, быйыл 79 айылга ичүүчү таза суу киргизилет. 4 ирригациялык объектинин курулушу аяктайт. Анын натыйжасында 2300 гектар жаңы суга жер өздөштүрүлөт. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшеновдун маалыматына караганда, быйыл жыл аягына чейин стратегиялык маанидеги жолдордун 92 чакырымы курулуп бүтөт. Ал эми район борборлорундагы жолдордун 165 чакырымына асфальт төшөлөт. Республикалык штабдын маалыматына ылайык, коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 43.958 адамга жетти. Ал эми 1 сентябрга карата коронавирус жуккан жаңы 60 учур катталды. Сутка ичинде катталган жаңы учурлар Борбор калаада 13, Ош шаарында 1, Ош облусунда 7, Баткен жергесинде 16, Жалал Абадта 14, Нарын аймагында 1, Талас облусунда 3, Чүй өрөөнүндө 2, ал эми Ысык Көл облусунда 3. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин билдиргени боюнча 704 бейтап коронавирус жана пневмониядан ооруканаларда медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болсо, үй шартында 4856 адам дарыланып жатат.
Мамлекеттик салык кызматы 1 сентябрда унаа салыгын, 2 сентябрда турак жай жана жер салыктарын төлөө мөөнөтү аяктай тургандыгын эскертет. 2 сентябрда турак жай жана батир, ошондой эле жер салыктарын төлөө мөөнөтү аяктайт. Салыктарды каалаган банк мекемесинин кассаларынан, почта бөлүмдөрүнөн, ошондой эле төлөм жана пост терминалдарынан, мобилдик жана интернет банкинг, төлөм карталары же башка перифериялык түзүлүштөр аркылуу төлөөгө болот. Бүгүн 1 сентябрда күндүзгү саат 16:00 Жогорку сот Кыргызстан партиясы боюнча БШКнын арызын карайт. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Эске салсак, 7 августта Бишкек шаардык административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча чечимин мыйзамсыз деп тапкан болчу. Ал эми БШК өзүнүн чечимин мыйзамдуу деп эсептеп, партиянын документтерин экинчи жолу кабыл албай койгон. Жана ошондой эле административдик соттун чечимине макул эместигин билдирген. 29 август күнү Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку сотко кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 31 августта Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу жазган арызын карады. Бул тууралуу Азаттыкка Бакир уулу билдирди. Анын сөзүнө караганда, маселе эми Боршайкомдун жыйынында талкууланат. БШК Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясына каршы арызын жалпы жыйында качан карай турганы белгисиз. Ал эми партиянын Боршайкомдогу өкүлү Мыктарбек Алымкулов Бакир уулунун дооматтарына: "Съезд талапкерлердин тизмесин өзгөртө алат. Буга мыйзам жол берет. Мыйзамда талапкерлер кошулат, тизмеден чыгарылат" деп жазылган. БШК маселени жалпы жыйында караганы калды. Болгону ушундай чечим бар деп жооп берди. Казакстан менен Өзбекстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды. Бирок эки өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Ташкент менен Нур-Султан чек ара өткөрүү пункттарындагы чектөөлөрдү качан алып салары расмий маалыматтарга айтылган жок. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, өзбекстандыктар 1 сентябрдан тартып Ош облусундагы Достук жана Кызыл Кыя өткөрүү пункттарынан Кыргызстанга келе алышат. Казакстандыктарга 21 августтан баштап Чоң Капка, Ак Тилек өткөрүү пункту аркылуу кирүүгө уруксат берилген. Кыргызстандыктар сыртка дарылануу же башка зарыл жагдайларга чыга алат. Бирок сапарынын максатын негиздеп бериш үчүн бир катар документтер зарыл. Бишкек коронавирустан улам март айында дээрлик бардык чек ара өткөрүү пункттарына чектөө киргизген. Августта коронавируска байланыштуу абал турукташкан 32 мамлекеттин жарандарына тоскоолдуксуз келип кетүүгө уруксат берилди. Чектеш мамлекеттерден Кытай жана Тажикстан ал тизмеге кире элек. Биринчи сентябрдан тартып Бишкек шаарындагы коомдук транспорт үзгүлтүксүз иштөө режимине өттү. Троллейбус, автобус жана кичи автобустар таң аткандан түнгө чейин каттамга чыгат. Мэрия жүргүнчүлөрдү санитардык эрежелерди сактап, беткап тагууга чакырды. Автоунаа салонунда санитайзер жана башка дезинфекция каражаттарынын бар жогу текшерилип турат. Эске салсак, Кыргызстанда март айында коронавирус жуктургандар аныкталып, шаарларда коомдук транспорт дээрлик 2 айга токтотулган. Кийинчерээк убак-убагы менен айыл ташууга уруксат берилген. Астронавт Джанет Эпс 2021 жылы 2 кесиптеши менен эл аралык космос станциясына учат. Бул тууралуу АКШнын космостук агенттиги НАСА кабарлады. Нью-Йоркто жашаган 49 жаштагы Эпс тарыхта алгач ирет аталган станцияда иштеген ындыкара аял болот. 2000 жылы аэрокосмикалык техника боюнча доктор макамын алган Эпс космоско 2018 жылы учмак. Бирок учууга 1 ай калганда белгисиз себептен улам орду башка адиске алмаштырылган. Джанет Эпс эл аралык космос станциясына Boeing KST-100 Starliner кемесинде чыгат. Ушуну менен 1 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.